Сыймык Бешекеев жубайына: менин тукумумду узартууга 4 жолу өмүрүңдү тобокелге салганың үчүн рахмат сага, жан бергем. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бешекеев жубайы Нурзада Жусупжанованы туулган күнүн өзгөчө ыраазычылык жана сүйүүсү менен куттуктады. Сендей жакшыны тагдырлаш кылып кошкон жараткандын мартыгына шүгүр келтирем. Ата-энемди өз ата-энеңдей ардактаганың үчүн, менин тукумумду узартууда өмүрүңдү 4 жолу тең наркоз алып тобокелге салган кармандыгың үчүн, бир туугандарыма жасаган сый-урматың үчүн, жакын саналаш өзөңгүлөш досторума кылган меймандостугуң жана мага болгон таза сезимиң үчүн рахмат сага, жан бергем. Сен арзуунун айылында арка бел болуп, махаббаттын шаарын курууда көмөкчү болдуң. Буйруса сүйүүнүн бактылуу аралыгында дагы өзүң менен дөөлөттүү карылыкка чогуу жеткенге Кудайым насип кылсын. Туулган күнүң менен, Нурзада. Эске салсак, Сыймык Бешекеев менен жубайы Нурзада айым 1995-жылы баш кошушкан. Ортолорунда 2 уул, 2 кызы бар. Андан сырткары ырчы мырза Аваз Акимовду 4-классында бала кылып алып, ырчы катары таанылышына салымын кошкон дейт Барс Медиа жазып чыкты. Спортко